Арыбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Бүгүн кайрадан амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Баардыгыңарга Кудай батасын берсин. Ал эми мен болсо узакка созбостон бүгүнкү уктуруубуздун темасын алгач тааныштырып сөзүбүздү баштай берели. Бүгүнкү уктуруубуздун темасы акчага жана мүлккө байланган жүрөк деп аталат. Угарман, бул тема ар бир адамзатына тиешелүү. Анткени мүлк бул биздин жашообуздун маанилүү бир бөлүгү. Азыркы күндө жашоону аларсыз элестетүү да кыйын. Бирок аларга өтө эле байланган жүрөк кандай абалда болот? Бул суроонун айланасында чогуу ой жүгүртүп көрөлү. Чынында жүрөк, угарман, адамдын эң сырдуу, эң назик жана маанилүү жайы. Себеби ал эмне менен толсо, адамдын жашоосу дагы ошого жараша түзүлөт эмеспи? Айрымдардын жүрөгү сүйүүгө, айрымдардын жүрөгү боорукердик менен толсо, тилекке каршы кээ бир жүрөктөр акчага жана мүлккө байланган болот. Бирок акча менен мүлккө аябай эле байланып калган жүрөк башкаларга салыштырмалуу тынчтыгын жоготкон жүрөк болуп саналат экен. Урматтуу угарман, сиз өзүңүзгө менин жүрөгүм эмнеге байланган деп суроо берип көрдүңүз беле? Ооба, балким бул тууралуу биринчи жолу угуп жаткандар бар чыгар. Жүрөк табиятынан эле бир нерселерге байланып, бир нерселерге таянып, бир нерсени эңсеп жашай турган орган. Кимдир бирөө жүрөгүн үй бүлөсүнө байлайт. Кимдир бирөө кызматына, кимдир бирөө карьерага, атак даңкка жана башка ушул нерселерге байлайт. Бирок эң кеңири таралган байланыш бул акча жана мүлккө болгон байланыш. Биз билебиз, акча өзү, угарман, жаман эмес. Ал жашоо үчүн зарыл болгон куралдардын бири. Бирок адам аны өз жүрөгүндө эң негизги нерсе катары же аны эң жогорку, кымбат нерсе катары көрө баштаса, анда чоң коркунуч жаралат. Ага жеткендер аны жоготуп аламбы деп коркот. Ал эми жетелектер мен ошого гана жетсем бактылуу болот элем деп ойлошот. Мисалы айрым адамдар менин өз үйүм болгондо гана өзүмдү бактылуу сезмекмин дешет. Акыры Кудай буйруп, ага да жетишет. Анан бир аз убакыттан кийин эми андан дагы чоңураагы болсо, шарттары менен же жакшы бир райондон, же кайсыл бир парктын, же бир тоонун жанынан үй алсам деп кыялданышат. Анан унаа, анан дагы керектүү мүлк жана башкалар. Ошентип адамдын жүрөгү оңой менен толбойт. Же айтылып жүргөндөй оңой менен тойбойт. Себеби жүрөккө эч качан материалдык нерсе толук канааттана бербейт экен. Ооба, акча жашоонун керектүү куралы, бирок жүрөктүн кожоюну эмес. Адамдын жүрөгү эч качан бош калбайт. Ал дайыма бир нерсеге толуп турушу керек болот. Сиздики эмне менен толгон? Сүйүүбү же боорукерликпи? Же акча же мүлккө толгонбу? Анда эмесе келгиле угармандар. Турмуштагы айланабызда эле болуп жаткан көрүнүштөрдү карап көрөлү. Ата энеден калган үй жайды, жерди же бир кайсыл бир оокат кечелерди бөлүшө албай урушуп кеткендерди көрүп же угуп эле жүрөбүз. Арзыбаган нерселер үчүн өмүр бою сүйлөшпөй калган бир туугандар дагы бар. Ооба, байлык аларды бөлүп тынды. Бирок чындап баалуу болгон бир туугандык мамиле байлыктан жогору турат эмес беле? Айылдын четинде бир үй бүлө жашачу. Баарынын башын бириктирип кармап турган ата энелери каза болгондон кийин 4 тууган калган үйдү бөлүшө албай талашып киришет. Улуу агасы: "Бул үйдү мен оңдоп түзөп, мен эле кармап келдим. Демек көп үлүшү мага тиешелүү" дейт. Кичүүсү болсо: "Мен кенжеси болгондуктан бул үй мага таандык деп ойлоп жүргөм" дейт. Анда ушул убакка чейин ата энеси менен жашап келген ортончу уулу: "Туугандар, чын-чынына келгенде үй мага таандык десем жаңылышпайм. Себеби биз гана атам апам менен акыркы күндөрүнө чейин чогуу жашадык. Аларды ичинттик, кийинттик, ооруп калганда дары-дармегин алып берип, аларды биз бактык" деп талашат. Ушундайча майда сөз чоң чатакка айланып, бир туугандар ортосунда мамиле үзүлөт. Көп жылдар өтүп, алардын эч кимиси ал үйдө жашабай калды. Үй каралбай калгандыктан ар тарабынан жарака да кетти. Бирок эң чоң жарака алардын бир туугандык мамилесинде болду. Кээ бир адамдар акча үчүн жакын досун дагы сатып кетет эмеспи? Жакшылык кылып карыз берип, анан ошол карыздын айынан өз досуна душман болуп калгандар канча? Ушунун баары жүрөктүн акчага байланып калган эмей, анан эмне? Мен тааныган дагы бир адам бар. Ал чынында өзүнө эле эмес, неберелерине чейин жеткидей көп байлык топтогон.
кантип жана кандай жолдор менен топтогону такыр башка кептеңизчи. Айтайын дегеним, ал дайыма тынчсыздануу менен, ар дайым аны бирөө аңдып жүргөндөй коркунуч менен жашайт. Бирок ал мунусун сактык деп өзүн сооротуп алган. Мени таң калтырганы, анын жүзүнөн кубанычты байкабайсың. Ал эми ошол курактагы дагы бир жөнөкөй эле жашаган таанышым бар. Ал кичинекей бакчасын сугарып, бала чакасы менен отуруп, жадырап жайнап, ичинде эч кандай жасалмалуулук жок. Болгонун болгондой сүйлөп, жылмайып жашайт. Анан бул адамдарды карап туруп, чыныгы бакыт акчада эмес экенине ынанып кетесиң. Бул эмнеден кабар берет? Ооба, сөз кылып жатканыбыздай жүрөктүн абалынан кабар берет. Бирок тыйындын эки бети бар дегендей. Бир жагынан байлыгын туура пайдаланган адамдарды дагы көрүп эле жүрөбүз. Айрымдар жетим жесирлер, оорукчан, кары картаңдарга карлашып, айрымдар бала бакча, мектептерге же өзү жашаган жеринин олуттуу көйгөйлөрүн чечүүгө салымдарын кошуп келишет. Алардын жүрөгү акчага байланбайт. Тескерисинче акчаны боорукерлик үчүн колдонушат. Ошондуктан алардын жүзүндө кубаныч жана жүрөктөрүндө тынчтык болот. Шаардагы белгилүү бир бизнесмен жөнүндө уккам. Ал өзүнө абдан сарамжалдуу жашачу дейт. Бирок башкаларга өтө берешен экен. Айлына чакан мектеп да куруп бериптир. Кээ бир жетим балдарга стипендиясын дагы төлөп турчу экен. Кыш түшкөндө кедей кембагалдарга көмүр тартып жүрдү. Бир жолу эмне үчүн сиз байлыгыңызды ушинтип таратып жатасыз дешкенде, ал жылмайып, байлыкты жыйнап жүрөктү оорутканча таратып жүрөктү кубанткан жакшы деп жооп берген экен. Ушундай адамдардын жүзүндө угарман дайыма кубанычты байкайсың. Алар акчага кул болбой, акчаны кул катары колдонушат. Эми суроо, эгер сизде көбүрөөк байлык болсо, аны кайсыл жакшылыкка жумшамаксыз? Дагы бир кыскача окуя менен бөлүшө кетейин. Бир атанын эки уулу бар эле. Улуусу ар дайым акча тапканды ойлочу. Кичүүсү болсо адамдарга жардам бергенди жакшы көрчү. Атасы өлөрүнүн алдында акыркы керейси катары сөзүн айтат. Балдарым, акча бул колуңардагы курал. Бирок жүрөгүңөрдү кул кылып алса, силерден өткөн бактысыз адам болбойт. Акчаңарды коргойсуңарбы же жүрөгүңөрдү коргойсуңарбы, бул силердин тандооңор дейт. Бир нече жылдардан кийин улуусу бардык жагынан жетишкен, колунда бар адам болуп чыга келет. Бирок анын эл арасында өзүн алып жүргөнү эч кимге жакпайт. Себеби баягы эле мен деген текеберлиги. Аны курчаган жан достору деле жок. Кичүүсү болсо орто заар жашаса дагы эл ичинде урмат сыйга ээ. Ошентип атасынын сөзү өмүр бою чындык бойдон калды. Угарман, сиз дагы өзүңүздүн балдарыңызга кандай мурас калтыргыңыз келет? Ашып ташыган материалдык байлыкпы же жаратканга жаккан, эл кадырлаган таза атпы? Ал эми Кудай буга эмне дейт? Ыйык китепте мындай аят бар. Тиметейге жазылган 1-кат 6-бөлүм 10-аят. Анткени бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук. Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн өздөрү көптөгөн азап кайгыга салышты дейт. Жогоруда айтканыбыздай, акча угарман, бул жаман нерсе эмес. Бардык тарабынан жетишкен жашоодо жашоо же тагыраагы бай болуп жашоо бул күнөө эмес. Бирок кеп ошол акчаны сүйүп калууда. Ошол атак даңк, дүнүйө, мал мүлүктү Кудайдан дагы же анын мыйзамдарынан дагы бийик көрүп алып, Кудайдын алдына барбачудай жашап, Кудайдын дагы, мамлекеттин дагы мыйзамдарын тебелеп тепсеп жашап калуунун өзү коркунучтуу. Себеби сүйүү жүрөктүн эң тереңинен чыккан сезим. Эгер жүрөгүбүздү акча ээлеп алса, анда боорукердикке, ыраазычылыкка, Кудайдын мыйзамдарына орун жок калат. Жогорудагы окуган аятта бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук дейт. Башкача айтканда, акчаны сүйүп калуу дейт. Эгер бул айтылгандардын баардыгын кортундулай турган болсок, акчага байланган жүрөктө тынчтык жоголот экен. Ар дайым көбүрөөк каалоо жүрөктү чарчатат. Ошондой эле жоготуп аламбы, жоготуп алсам эмне болот деген коркунуч жана күмөн саноо жашоону ууландырат. Дагы бир жаман жагы, адам колунда болгон бар нерсени баалай албай, ыраазы болбой калат. Акча үчүн бир тууган, достор, үй бүлөлөр ажырашкан жагдайлардын бар экендигин белгилеп өттүк. Кудай сөзүндө: уруш талаш кетпеген үйдөгү толо эттен тынч жашаган үйдөгү бир сындырым каткан нан артык дейт. Кандай дейсизби? Анда кайталайын. Уруш талаш кетпеген үйдөгү толо эттен
тынч жашаган үйдөгү бир сындырым каткан нан артык дейт. Бул накыл сөздөр 17-бөлүм 1-аяты болду. Ошондой эле угарман. Дүнүйө мүлккө, байлык бийликке, акчага байланган адамдын ден соолугу дагы жабыркабай койбойт экен. Ал эми чыныгы байлык деп эмнени айтууга болот? Чыныгы байлык бул үй бүлөнүн ынтымагы, жакшы ат, боорукер жүрөк, дос туугандардын урматы, Кудай берген тынчтык. Угарман, эч ким бул дүйнөдөн өткөндө байлыгынан ала кетпестигин баардыгыбыз эле билебиз. Бирок ар бирибиз элдин жүрөгүндө из калтыра алабыз. Ушул айтылган чыныгы байлыктардын ичинен сизде кайсынысы бар? Урматтуу угарман, акчага жана мүлккө байланган жүрөк эч качан толук канаат таппайт. Биз акчаны колдонолу, бирок ага кул болбойлу. Жүрөгүбүздү сүйүү, боорукердик, ыраазычылык менен толтуруп, чыныгы байлыкка ээ бололу. Байлыкка ээ болуу жакшы, бирок жүрөгүбүздү байлык эмес, боорукерлик ээлесин. Анткени жүрөктүн эң чоң байлыгы бул Кудай берген сүйүү жана тынчтык. Бул тууралуу Дөөт пайгамбар дагы өзүнүн забурунда Кудайга таянып мындай дейт: "Мен тынч жатып, тынч уктайм. Анткени мага коопсуз жашоо берген бир өзүңсүң, Теңир" дейт. Бул 4-забур 9-аят. Урматтуу угарман, уктурубуздун башында айтылганыбыздай, жүрөгүбүздү эмне ээлеп турса, биздин жашообуз ошол нерсеге багыт алат. Эгер жүрөгүбүздү акча менен мүлк ээлесе, эси тартыбыстын баары эле ошол болсо, биз жараткан Кудай жөнүндө эч ойлонбосок, анда жашообуз эч кандай маңыздуу болбойт. Биздин жүрөгүбүздү бир гана Кудай тынчтыкка толтуруп, ал гана жашообузга маңыз бере алат. Андыктан жүрөгүбүз акчага эмес, Кудай Теңирибизге байлансын. Жүрөгүбүз мүлккө эмес, боорукерликке байлансын. Жүрөгүбүз ыраазычылыкка толуп, жашообуз бейпилдикте улансын. Жараткан ар бирибизге өзүнүн тынчтыгын берсин деп, бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайлы. Кайрадан амандашканча, сак саламатта бар болуңуз. Канча жолу жыгылдым, канча жолу жаңылдым, бул дүйнөдө жалгыз мен. Канча жолу тайыдым, ар бир баскан кадамым азабын мен табамын. Бардык кылган иштеримдин жемишин мен аламын. Бул жалган дүйнө азабына күйбө, бул дүйнөнү сүйбө, суранам. Бул арман дүйнө күйүтүнө күйбө, жүрөгүңө түйбө, суранам. Канча жолу ыйладым, канча жолу кыйналдым, жашоо үчүн күрөштө. Канча жолу багындым, ар бир кылган иштерим бармагым мен тиштедим. Башка түшкөн көйгөйдөн чыгуу жолун издедим. Бул жалган дүйнө азабына күйбө, бул дүйнөнү сүйбө, суранам. Бул арман дүйнө күйүтүнө күйбө, жүрөгүңө түйбө, суранам. Да турамын, бузулса да курамын. Көңүлүмдү ардайым, жакшылыкка бурамын. Жамандыкка жеңилбейм,
азгырыкка берилбейм, жүрөгүмдү жараткандын чындыгына бурамын. Бул жалган дүйнө азабына күйбө, бул дүйнөнү сүйбө, суранам. Бул арман дүйнө күйүтүнө күйбө, жүрөгүңө түйбө, суранам. Бул жалган дүйнө азабына күйбө, бул дүйнөнү сүйбө, суранам. Бул арман дүйнө күйүтүнө күйбө, жүрөгүңө түйбө, суранам. Жүрөгүңө түйбө, суранам. Бул дүйнөнү сүйбө, суранам.